Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип кайрадан Күнүн сыры аттуу автордук берүүбүз өз кезеги менен берүүсүн баштады. Анын алып баруучусу мен Нуржан Дөбөт кылып алмакчымын. Ал эми бүгүн бизге бул берүүбүзгө жаш жеткинчек комуз чубалабыз келген. Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын Шеримбек Шаршеев атындагы балдар искусство мектебинин 5-классынын окуучусу, тактап айтканда бүтүрүүчүсү. Нурел Гийикбаев, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Айтсаңыз дегеле ушул кыргыз элинин 3 кыл комузун аздектеп, бапестеп, мындан аркы бир чоң өнөргө айлантып алып жүрүүнүн өзү сизге кандай бир таасир берет? Комуз мен ошо бала чагымдан эле ызыкчумун, музыкант болом деп. Ошо комузду үнүн уккан сайын эле рахат алчумун. Бала чагыңыз болгондо канча жашыңыздан баштап кызыктар болуп баштадыңыз? 3-4 класстан баштап. Канчанчы класстан баштап үйрөнүп баштадыңыз комузду? 5-классымдан баштап үйрөнүп баштадым. Ким алып барды алгач? Кимди көрүп баягы кумир тутуп, шыктанып, дем күч алып, ушундай комузчу болсом экен деп баягы тилек кылдыңыз? Телефондон көрүп атып эле, телевизордон көрүп атып эле, ошентип эле мен да ушундай комузчу болсом кандай болот деп эле кызыгып кеткем. Бүгүн биздин берүүбүзгө кайсы күнү черткени келдиңиз? Анын баянын, күнүн баяны, тарыхы болот да. Биринчи черткен күн бул Мукаш Борбиевдин Таң булбулу. Ал күн жөнүндө айта кетсем, бул таң атты, булбул сайрады, жаңы күн башталды деген күн да, тарыхы ушундай сыяктуу.
Баракелди Нурел. Рахмат. Негизи эле баягы алгачкы комузду үйрөнүп баштаганда мугалимден көп нерсе көз каранды да. Анан алгачкы үйрөткөн мугалимиңиз жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Алгачкы үйрөткөн мугалимдин аты Данияр болчу. Эң биринчи ошондон баштап үйрөнгөм. Ошондон баштап ноталарды билип, комузду чертип, кандай чечилет ошондон баштап үйрөнгөм. Бүгүнкү күндө нота менен чертесизби же угуу сезими менен кабыл алгансызбы? Башында ноталар менен эле чертем. Кайра чертип атып, кулакка көнүп, ошентип эле ошо күнү неметебиз, үйрөнүп, сыгым билип. Бир күнү үйрөнгөнгө канча убакыт талап кылынат? Ал өзүңдүн аракетиңе жараша. Канчалык аракет кылсаң, ошончолук бат үйрөнөсүң. Ошо башында ноталар менен үйрөнүп, кайра кайталап чертип, ошентип эле үйрөнөсүң. Баягы көптөгөн эмгекке жараша, Ооба. Эмгектенген убакыт сааттын баягы келишине жараша болот турбайбы? Анда эмесе кийинки күүгө кезекти берели. Кайсы күүнү чертесиз? Тарыхына токтолуп кетиңиз. Кийинки күүм бул Болуш Мадазимовдун Эмгек шамы эргиме. Бул күү жөнүндө айта кетсем, бул ак эмгек жөнүндө билдирет. Кол эмгек, адамдын эмгеги, эмгек майрамы. Азаматсыз. Нурел, айтсаңыз, бүгүнкү күндө Жолдошова Наргиза эжеиңиз устатыңыз экен. Бүгүнкү күндө ушул жылдын бүтүрүүчүсү экенсиз. Анан ушунча 5 жыл убакыт аралыгында канча күүнү үйрөндүңүз? Бардык эле күүлөрдү үйрөнүп бүттүңүзбү? Үйрөнүп атам, ошо кайсы күү көбүрөөк жакса ошону көбүрөөк чертип, калгандарын анда-санда эле чертип алып, көбүнчөсүн эле үйрөндүм. Бул комуз өнөрүн өзүнчө эле өнөр катары калтырасызбы же мындан ары кесипке айлантасызбы? Комузга деле кызыгам, ошо комуз эле чертип кетсем, ошо комузчу эле болсом, музыкант эле болсом деген да ойлор келет да ошо. Мындан ары ушул комуз өнөрүн аркалаш үчүн дагы да болсо чоң комузчулар менен биргелешип, эмгектенип, алардан бир сабак алып, илим алсам деп ойлойсузбу? Ооба. Мындай өзүңүздүн бир максатыңызда ким менен мындай
жакындан барып сабагын алсам деп тилек кыласыз? Жана телефондон ошол телевизордон көрүп калдым, жана Закирбек деген бир комузчу бар экен. Ошондой болуп четиңе илип, ошо менен кошо четип ансамбль кече четип ошентип калгым келет. Кыялданасыз. Жакшы. Анда бүгүнкү биздин студияга атайын бир канча күүлөрдү черткени келгенсиз да, ошо кийинки күүгө дагы кезекти берели. Кийинки күнү дагы ушул Карамалды Орозовдун Шыңгырама, Салтанат Шыңгырама күүсү, бул күү деген шыңгыратып жетип, ошо настроенияны көтөрүп, жакшы күү. Маанайды көтөрүп, шыңгыратып жетип. Карамалды Орозов, Салтанат Шыңгырама. Ай баракелди, абдан сонун. Нурел, мындан аркы өнөрүң өркүндөп, кыргыз элине таанылып, бир убакта биз дагы сыймыктанган, Ысык көл облусу сыймыктанган ушул биздин кулунубуз эле деп аябай сени баягы ардактап, аздектеп, биздин комузчубуз деп сыймыктанып жүрөлү. Ишиңе ийгиликтер болсун. Айтканыңыз келди. Өнөрүң өркүндөй берсин. Ардактуу замандаштар, мана ошентип бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиздердин назарыңыздарда Күнүн сыры аттуу автордук программа болду. Эсиңиздерге салып өтсөк, бул программада биз жеке гана чоң комузчулар эмес, көмүскөдө жаткан таланттарды дагы алып чыгууга аракет кылып жатабыз. Мына ушундай жаңыдан үйрөнүп, уядан учканы турган бүтүрүүчүлөр менен дагы ушинтип иштешип жатабыз. Дагы да болсо сиздерде маалыматтар болсо, ушундай көмүскөдө жаткан таланттар болсо, албетте биздин студияга кайрылсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Эмки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.